Ассаламу алейкум, урматтуу менин YouTube каналдагы көрүүчүлөрүм. Азыр болсо бир маанилүү жаңылык менен бөлүшөйүн дедим. Мындай ырды билесиздер да. Кыштын узун түндөрүндө балалыгым деген сондөр бар. Ошол ырды ырдаган байке азыр ушул студияга келиптир. Ошол кишиден интервью алабыз. Баарыбыз бирге бололу. Кеттик анда. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Чыгармачыл Кудайдын сүйгөн инсандары. Амансыздарбы? Ассаламу алейкум. Жакшысыздарбы? Ассаламу алейкум. Жакшы, Мелис Абдурашитов. Жылысбек байке, жакшысызбы? Аранжировщик байке, кошумча тааныштыра кетейин. Мен ырдайм, мен ырчы болом, эмне кылсам болот деп жүргөндөр ушул байкеге келе берсеңиздер ар жагы өзүнөн өзү уланат. Анан мен айтайын деп аткан мынакей Жамил Карабалаев деген кадимки балалыгым аттуу ырды жаратып, өзү болсо каяка кеткен, бул ырды ким ырдайт деп сурап жүргөндөр бар. Азыр сиздер менен бирге жакшынакай интервью кылабыз. Байке, бир шедевр ырды жараткан боюнча өзүңүз кайда кеттиңиз я? Эми бул ырды жараттым. Андан соң чыгармачылыкта бир 2 концерт койдум Бишкекке. Андан кийин турмуш жолу болуп мен Кочкордо жүрдүм. Бир топ жыл Кочкор музыкалык драма театрында иштеп калдым. Андан соң ата-бабанын салтын колдоп, элдин баары барып атат деп Россия калаасында жүрүп келдим. Россияга чейин барып келдиңиз. Россияга чейин барып келдик. Жана балалык деген ырдын кадыры менен Кыргызстанды бүт болуп канча мерте кыдырдым гастролдо. Айчүрек Иманалиева эжеке менен чогуу жүрдүм, Кубик Халыков менен чогуу жүрдүм. Өзүм болсо филармониянын 2 жылдык студиясын бүткөн болчумун. Чопочо, класс чопочор болчу, бирок үнүмдү Улук Мырза Агайбай Болотов сырттан бүткөн. Специально окуган жок, сырттан окуп калдым. Бул ырдын эми чыккан тарыхын сурасаңыздар, 1999-жылы жазылган. Фучик паркында жазылып калган. Бул ырды 1 жумада жаздым. Ону өз сөзү менен ону ошо чыккан. Сөзүн өзүңүз жазгансыз? Сөзүн ону өзүм жазгам. Кийин Султан Садыралиев ырдап чыкты. Уруксат берген болчумун. Бирок кайра кийин айтты, мен сиздей кылып ырдай албай калдым. Жамил байке, Кыргызстан коомдорунан да кетпей калды, сиздин аткарыңызда кете берсин. Мен алып эле коеюн деген. Бирок болсо концертиндеги чыккандар болсо интернет булактарында жүрөт. Жакшы, чопочор жагын бүттүңүз. Класс чопочор Мухтар Агайдын колунан бүткөм. Азыр чопочор ойнойсузбу? Жок. Азыр ойнобой калдым. Бирок мында колума кармасам ойнойм. Ойной бересиз. Барда мээде калган, кандай сиңди. Жакшы, үй бүлөлүк абалыңыз? Үй бүлөлүк абалым азыр келинчегим бар, 3 балам бар, 2 кыз, 1 уулум бар. Уулум эң улуусу, андан кийин 2 кыз. Экөө тең кыздардын экөө тең жогорку окуу жайда, бирөөсү быйыл бүттү, немис тилин бүттү, экинчиси болсо Банковский диалогда окуп атат. Да Кудай буйрса 2 жылдан бүтүп калат. Ой, кыздын жашын сурабайт экенби байке? Сизде кыраандын жашын кантип сурабай калалы байке? Эми мен ушуреки көрүп аткан жайым 46-жайым. 46-жайым. Бир топ жылды жашап койдук. Эгерде мындай эсептеп келсек, жаштын так ортосуна келдик да. Эгер 80-90го чыга турган болсок, жаштын тең ортосуна келдик. Деле жаш боюнча экенсиз. Кудайым буйрса. Эми Россияга барууңузга эмне түрткү болду? Эми үй бүлөлүк шарт болду. Материалдык шарт болду. Биз бала кезде угат элек, сиздин чыгармаңызды угуп, азыр кайсы жерге барып калбайды, ушул ырдап эси деп сурагандар да көп абданч. Анан ушул бир эле чыгарма жаздыңызбы же? Жок, мынакей азыр Жылдызбектин студиясында туруп атабыз, Куттуу Жылдызбектин дөтүсүндө турабыз. Дагы бир ырым бар. Көз жаш деген ошол аранжировкасы бүттү. Плюсовать эткен турам. Андан бөлөк дагы ырлар бар. Эсенкул Ибраевдин сөзүнө жазылган «Изде мени» деген ыр бар. Андан кийин сөзү ону өзүмө таандык дагы бир «Кайда сенин жаштыгың» деген ыр бар. Бул балалыктан кийинки ыр да. Жаштык кезге жазган ыр. Ырдап чыккансыз азыр буга чейин? Жок. Буга чейин ырдап чыккан ырларыңыздан балалык эле болдубу, Балалык анан О көлүм деп ырдаган болчумун. Аны Кенже Дүйшеева, Кенжеже Красная Речкадан жолугуп калганда ошондо ошол ырды алды. Алып, алганда шагал айткан сөзүн которттум.
деп анан кийин мен уктум, Ошто концерт берген экен, аябай жакшы болуп кирип тартырыптыр. Ал киши болсо ошум деп ырдап чыкты. Ону меники. А мен Кудай буйрса чукуларда ушул ырды өзүнүн оригинал тексти менен чыгарам, көрүм деп. Негизи көп жылдар бою чыгармачылыктан алыстап жүрдүңүз, Ооба. Алыстап жүрдүңүз, бирок чыгармачылык баягы ийнени капка ката албайт дейт го. Чыгармачылыктан алыс жүргөн кандай экен? Чыгармачылыктан алыстаган эле жокмун, мен ушу ырларды жазып аттым. Жазып аттым, огондор жазып 20га чукулдап калды огондорларым. Ошонун акыры чекесинен эми берге тарата баштадым. Сыр болбосо буга чейин эмне жумуш менен жүрдүңүз дейм. Буга чейин көп тармактуу жүрдүм. Өзүм МЧС'де электрик болуп да иштедим. Куручулук жакта жүрдүм. Өзүм Бишкекке жер алып үй салгам, бутпагын өзүм кылдым анын бутпагын. Башыңа иш түшсө байтал жорго дегендей болуп. Жакшы. Куручулук жакта да көп жыл иштеп калдым. Көп өнөрдүн ээси турбайсызбы? Кудай буйрса. Анда ал балалыгым деген чыгарма көпчүлүк кыргыздын жүрөгүндө түнөк таап жашап калды. Ар бир кыргыз уккусу келет. Менин YouTube каналымда катталуучулар бар, алар дагы баардыгы жакшы көрүшөт. Ушул катталуучулар менен бирге уксак уруксат давай. Макул. Аткар берейин. А менин бала ойдон калгым келет. Балалык бул чексиз эркиндик. Балалыкты кимдер гана сагынбайт. Балалыктан так алыстаган кара адамдар дагы күндө бир маал отуруп балалыгын эстеп балалыгын сагынса керек. Бирок ошол балалык таттуу күндөрүнө колу жетпестигине көзү жетип, балалыгы менен кош айтышат. Мен өзүм азыр бала бойдон болсом дагы ушу менен күндөн күнгө алыстап бараткан балалык таттуу күндөрүмө ичим ооруп, ичим ачышып, ушуларды балага кармадым.
benim balam gülüm, ha benim balam oldum ey, kaldım